Садыр Жапаров Кыргызстан боюнча жашыл мурас улуттук өнөктүгүн баштады. Бүгүн 12 мартта Ала Арча мамлекеттик жаратылыш багынын аймагында ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулуп, жашыл мурас улуттук өнөктүгү башталды. Иш-чарага президент Садыр Жапаров, эл аралык уюмдардын, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, президенттин администрациясынын кызматкерлери, мамлекеттик органдардын жетекчилери, президенттин иш башкармалыгынын жана Бишкек мэриясынын кызматкерлери катышты. Садыр Жапаров жашыл мурас улуттук өнөктүгү жалпы өлкө боюнча ар бир аймакта өтүп жатканын жана жыл сайын өтүүчү салтка айланарын белгиледи. Жыл сайын өлкө боюнча 5-6 миллион көчөт отургузуу пландалууда. Президент өткөн жылы Глазго шаарында өткөн Бириккен Улуттар уюмунун алкактык конвенциясынын тараптарынын 26 конференциясынын дүйнө лидерлеринин саммитинде Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна 2022 жылда тоолорду туруктуу өнүктүрүү жылы деп жарыялоо сунушун бергенин эске салды. 2021 жылдын 16 декабрында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясынын катышуучулары Кыргызстандын демилгесин бир добуштан колдоп, жана 2022 жылда тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюцияны кабыл алышкан. Саламатсыздарбы, урматтуу дипломатиялык корпустун жана эл аралык уюмдардын кадырлуу өкүлдөрү, бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары. Бүгүн сиздер менен биздин ушул жашыл мурас аттуу көчөт эгүү иш-чарасында жолугушуп турганыма терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин келип бергениңиздерге дагы терең ыраазычылык. Бул климаттын тез өзгөрүшү, аба ырайынын бузулушу, мөңгүлөрдүн тез эрип кетиши бул биздин Кыргызстан өлкөсүндө эле эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү проблема. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү ар бир адам, мейли ким болбосун, мейли кайсы өлкөдө жашабасын, бирдей күрөшүүгө, катуу күрөшүүгө милдеттүү. Анткени мейли биз ушундай бийик тоолуу, суук, кышкысын суук баягы Кыргызстанда жашайбызбы же Африкада ысык, Африкада жашайбы. Анткени бул дүйнө жүзүндө климат боюнча, аба ырайы боюнча, ушу табият боюнча чек ара жок, мамлекеттер аралык чек ара жок. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Баарыбыз ушу бир абаны жутуп жашайбыз. Бир табияттын койнундабыз. Ошондуктан ар бир адам күрөшүүгө милдеттүү. Эгерде чачыңыз төгүлүп, сакалыңыз чыкпай жатса, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер болсо, же денеңизде актактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7 килограммдан 10 килограммга чейин семирүүнү же арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин жана гейнерлер менен машыгып, булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде боло турган жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, анда биз менен экрандагы номерлер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларында доставка акысыз 2 саат ичинде жаныңызда болот. Башка шаарларга бир күндөн 5 күн аралыгында жеткирип беребиз. Байланыш номерлерибиз TikTok профилде жана комментарийде бар. Биз бүгүн ушул иш-чараны бүтүндөй өлкө боюнча уюштуруп жатабыз. Жашыл мурас аттуу иш-чарабызды. Мындан ары дагы дайыма жыл сайын улантабыз. Жылыга ушул 5 миллион 6 миллиондон көчөт отургузууну пландап жатабыз. Мына быйыл баштадык, жылда улантабыз. Анан ар бир региондо бүгүн, райондо, айыл өкмөттөрдө ушул иш-чара жүрүп жатат. Жылда уланмакчы. Былтыр биз Глазго шаарына барганда саммитке тоолорду туруктуу өнүктүрүү жылы деп жарыялайлы деген демилге көтөргөнмүн 22 жылды. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясында колдоп бердиңиздер. Ошондуктан бардыгыңыздарга, дипломатиялык өкүлчүлүктөргө, бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Эмне үчүн биз жашыл мурас деп атадык? Анткени ар бир адам өзү жашап өткөн дүйнөдө мурас калтырып кетүүгө милдеттүү. Ар бир адам өзүм үчүн эле жашап өтүп кетишим керек бул дүйнөдөн деген максатты койбош керек. Анткени биздин балдарыбыз өсөт, неберелерибиз, чөбөрөлөрүбүз жашайт кийин. Ошого биз ар түрдүү мурастарды калтырып кетүүгө милдеттүүбүз. Ушул жерде турган ар бирибиз милдеттүүбүз. Мурастардын ар кандай түрлөрү болот. Акчалай мурас болот, дүйнө менен мурас болот.
климаттык мурас болот, мына ушу табияттын мурасы. Мурастын түрлөрү көп. Анын ичинен эң маанилүүсү ушул мына табият мурасы. Анткени таза аба жутпасаң, таза суу ичпесең, жакшы жашоо жок. Ошондуктан биз жашыл мурас деп атап, келечек муунга ушундай таза табиятты калтырып кетели деп чечтик. Мына ошону бүгүн ушул иш-чараны баштаганы турабыз сиздер менен биргеликте. Мен бардык ушул Кыргызстан боюнча бүгүнкү иш-чарага катышып аткан бийликтин өкүлдөрүнө, эл журтка кайрыламын. Ушуну жылда улантып, анан отургузуп коюп эле карабай койбостон, аны сугарып, аны мындай ухот кылып туруш керек да. Ошондуктан бардыгыңыздардан суранамын, отургузуп койгондон кийин жакшы карап, анын өсүп, өнүгүп кетишине көмөк көрсөтөсүздөр деп ушундай тапшырманы берет элем. Эл башы өзү келип, ушундай элдерге аралашып, коомдук иштерге өздөрү да катышып аткан аябай кубанычтабыз. Баягы бул бир ишти башташ үчүн дагы ошол жердин башчысы өзү аракет кылган болсо, башка элдер да ошону көрүп, баягы иш кылганга да бир түрткү болот деген ойдомун да. Анан азыркы президентти колдойбуз, жүрүп аткан саясатын колдойбуз, жакшы, аябай жакшы иш кылып атат. Дагы реформаларды жүргүзүп атат. Биз дагы жөн турбай ушундай биз мындайча айтканда мамлекет бизге эмне кылат дебей, наоборот биз мамлекетке эмне кылып жатабыз деген ушундай суроону берип, биз да мамлекет үчүн иштешибиз керек. Ушу мекенге кызмат кылыш керек, ушундай айрылган чөйрөнү коргоп, элдердин социалдык абалын жакшыртууга биз да ушундай көмөк кошушубуз керек да, менин оюмда ушундай. Келер менен аке кумтөрдү алды. Каналдар эмне кылды? Компьютерный управление өчүрүп, полный өчүрүп качып кетишти. Бирок аке биздин жаш жигиттер, адистер бар экен, кумтөрдү иштетип атат. Убагында биз деген бюджетте акча жок болуп, галош менен, солярка менен пособие айлык алганбыз. Ал башчылыктан өткөн. Бирок мында да бюджет акча жок экен, мен Кудайга шүгүр. Айлык убагында берилип атат, пособие берилип атат. Мына бүгүн 11-10 кач кассада көчүдөн очередь. Акча бар. Акча түшүп атат. Каяктан түшүп атат? Себеби ошол кумтөрдү мамлекетке алып, уже иштетип атабыз да. Ошондон үчүн аке. Мага бир сөз жакты да. Ар бир кыргыздын үйүндө алтын болсун деп айткан сөзүчү. Туп-туура политикада четке чыкпасын. Ар бир кыргыздын үйүндө алтын болуш керек. Себеби кийин мамлекеттин башына оруч түшкөндө биздин мамлекет ошо алтынды бизден сатып ала баштайт. Кыргызстанда биринчи жолу Кыргызстан тарыхында 30 жылдан бери военный техника алынды. Туугандар, военный техника өзүнүн акчасы алып атабыз да. Армияга жакшы мамиле кылат да. Акай уан мен чыккан. Мен Швейцарияга армиянын кереги жок деп чыккан да. Ошондон аке армия талкаланып, солдаттар аш жылаңач болуп калган да. Жакшы сөз бар. Государство, которое не кормит свою армию, она будет кормить чужую армию деп айткан да. Ошону унутпаш керек да. Буюрса үмүт бар, колдойбуз, жакшы эме иштер кылып жатат. Биздин ошо Садыр Нуркожоев келгени биздин элдин күткөндөн ошо Алла таалам кабыл кылды окшойт. Канчадан бери күтүп аттык эле, 30 жылдан бери күтүп атканбыз. Ошол реформанын эң эле жөнөкөйүн айтайын, эң эле жөнөкөй ушул коррупция менен күрөшүүдө өзүнүн бир эрктүүлүгүн көргөзүп жатат. Эми жанагы мен ыраазы болгонум жанагы инвалид детстволардыкына. Ошолордуку мурун багыштар 5000 сом тегеренди алчу экен, азыр 10 000 сомго көтөрүп турат. Бул эң жакшы. Экинчи вопрос мен өзүнүн чегарасы катары айтайын. Чегара, мына чегарада биздин айлык өтө начар болчу. Мында сен Баткенде кызмат кылгам, ошол Баткенде эле заставалар жок болчу, жерлер бар болчу. Ошол жана чегара такталбагандыктан өтө оор абалда, азыркы күндө эле оор абалда туруп атат. Ошол чегарачылардын айлыгын көтөрүп берди мына. Абдан сону мына дагы көтөрөм деп атат. Быйыл буюрса ошол силер чегараны кайтарып бергиле, калган шартыңарды мен түзүп берем деп. Садыр Нуркожоевичтен ушу Турдакын Усубалиевдей болгон чоң эмгектерди жараткан улуу тарыхта калчу инсан болот деп үмүт кылабыз. Кыргыз элинин бул Садыр Нуркожоевич ак жолтой хан болду деп айта алам. Себеби ушул Садыр Нуркожоевич келгени мына бизде спортсмендер жалаң эле алтын унутуп келип атат. Бул ак жолтойлукка кирбей эмне. Мына азыр мугалимдердин, бюджетниктердин айлыктарын көтөрөм деп турат. Бул тарыхта 30 жылдык тарыхта болгон эмес да. Инвалидтерди даже пособияларын көтөрмөк турсун, инвалидтер эске алынган эмес. Ошон үчүн бул кишини мен ушу Турдакын Усубалиевдей болгон айкөл, элине кайрымдуу, элин жүгүн көтөрө билген,
мыкты инсан болот деп үмүттөнөм. Турдакул Мусалиевичтин маестегинин ачылышындагы сөздөрүн угуп, эл менен жолуккан, алардын берген суроолоруна жооп туруп, бул элдин көйгөйүн чечүүдө, карапайым элдин көйгөйүн чечүүдө, дегел өлкөнүн экономикалык өсүшүн өстүрүүдө чоң аракеттерди баштаганын, жасап аткан иштерин көрүп атпайбызбы? Мисалы, эң эле бир мисал, могу нарындыктар үчүн да биздин бийликтө эң чоң иш жасалбады. Дегел буга чейин баягы эме болбаган кыш бою 6 ай кыш боло турган нарын элине киловатт саатын баягы 70 тыйын кылып койду. Бул өзү чоң баягы нарындыктар үчүн чоң баягы жеңилдик болду да. Андан тышкары кароосуз калама жардамга муктаж үй бүлөлөр үчүн 50 тыйын кылып койду. Буну дегеле бир бийлик жасаган эмес да буга чейинчи. Анан эң негизгиси мына 20 жылдан бери чечилбей аткан маселе. Мисалы, могу Бишкектин тегерегиндеги жаңы болуштардын 20 жылдан бери, 30 жылдан бери үй салып алып туруп, документи жок, карайлап жүрбөдү эле. Мына ушунун маселени чечип салды мисалчы. Анан мына Кумтөрдүн пайдасы мына дегеле каралбай калган 30-40 жылдан бери каралбай калган көлдүн бер көзүндөгү балыкчы жолу башталды мисалы. Анан могу темир жолду курулушу башталып атат. Анан эң негизгиси бул мына кароо баягы балдарды баягы жетим балдар үчүн постоянно 200% көтөрүп койбоду. Пенсияларды мына көтөрөм деп атат баягы апрелден баштап. Айлыкты көбөйтөм деп атат. Ушунун баары кайдан келип атат? Буга чейинки табылбаган акча мына Кумтөрдүн түшкөн пайда, андан тышкары жанагы көмүскө жаткан экономиканы таап чыгып атпайбы? Көмүскө жаткан нерселерчи баягы коррупционерлерди кустуруп атат. Анан буга чейин жээлип келген акчалардын баарын таап чыгып атпайбы? Ошонун эсебинен жанагы айлыктын көбөйүп атат. Жанагы пенсиялар көбөйүп атат. Анан буга чейинки жасалбай иштеп аткан баягы иштердин баары жасала баштады. Көп нерселер жасала баштады. Анан эми баягы бул ишин саясатын колдошубуз керек. 1 жылдын ичинде ушундай иш жасалды. Эми дагы алдыда 4 жылда Кудайым буйруса деп коелу. Бир алдыңкы өлкөлөрдүн катарына киребиз деген ишеним бар менде. We'll be right back.